Кыргыздын сары кара күйөө балдары. Интернационалдык нике Кыргызда сейрек кездешпейт. Кыргыз жигиттери чет элдик кыздарды алып, кыргыз кыздарынын башка улуттагы жигиттерге тийгенин дагы көрсөк болот. Сакал Кейжи сайты өз окурмандарын белгилүү сары жана кара күйөө балдары менен тааныштырды. Алия Шагиева жананын жолдошу Костя. Чу дегенде эле Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиевадан баштайлы. Алия өзүнүн кайрымдуулук иштери, эл алдына жасаган эпатаждуу кайрылуулары менен эсте калса керек. Алгач Алия коомчулукту орус улутундагы балага турмушка чыгып таң калтырса, андан соң аялдардын укугу үчүн күрөшүп, аял киши каалаган жерде каалаган убагында баласын эмизе алат деп чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттарына да чыкты. Элнура Орунбаева жана Даниэль Tego. Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү, Дордой клубунун оюнчусу Даниэль Ни Армо Tego менен Элиянын ортосунда болгон сезимдерден улам 2 жаш 2015-жылы баш кошкон. Даниэль Элнураны кыргыздын каада салты менен ата-энесинин колунан алып кеткен. Даниэль Ганнадагы жергиликтүү бир уурунун падышасынын уулу. Ага турмушка чыгып ханбекиге айланган 22 жаштагы Элнура мамлекеттик каттоо кызматында иштейт. Кыздыгы 2 жаш социалдык тармактардан эле таанышкан. Азыр Даниэль менен Элнура бир кызды тарбиялап келишет. Жидеш Идрисова жана жолдошу Андрей. Жидеш менен Андрей бири-бирине төп келишкен гана жубайлар эмес, толуктап турган өнөктөштөр. Андрей Жидештин продюсери жана кандай учур болбосун жубайын колдоп турууга даяр киши. Алар 2016-жылы 6 жыл чогуу жашаган соң мыйзамдуу түрдө баш кошкон. Экөөнүн ортосунда 2 кызы бар. Каналга катталып лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар.